Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 27 февраль 2025 жыл мен сиздерге ХБКда жайгашкан мына ушундай 103 сериядагы 4 кабаттуу домдун 3 кабатынан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Серия 103 кирпичный дом туугандар. Мен турган жер ХБК району, адреси болсо Раззаков 16. Туугандар, бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, мына ушул домдун алды тарабы жанагы Гүлкайыр болуп калат. Мындай жатканда Раззаков көчөсү тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Кааласаңыздар туугандар, могул жакта Салиева көчөсү деле бар. Көрүп атасыздар, машиналар өтүп атат. Экөөнүн ортосу болуп калат. Караңыздар, локация сонун. Раззаков 16 деп деле жазсаңыздар чыгат картадан. Анан туугандар, бул 2 бөлмөлүү квартираны нак акчага алсаңыздар болот, же болбосо ипотека жолу менен деле алсаңыздар болот, же болбосо кимиңиздердин бир комнаталуу квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, үстүнө доплата кылып алмашып алсаңыздар деле болот туугандар. Сатылуучу квартирабыз 3-кабатта. 3-кабатка чыгасыздар. Чыкканыңыздарда мына ушул ак эшиктүү квартира сатка чыгып атат, 2 бөлмөлүү. Эшиктерин краскалап сонун кылып коюптур. Темир эшик туугандар. Ачып кирип келе бересиздер. Эң негизгиси 3-кабат. Чыгып турган деле оңой болот. Анын баасы дагы 2 менен 3төгүлөр бир аз кымбатыраак болот, квартиралар билесиздер, а. Так, эшикти ачып кирип келе бересиздер. 2 бөлмөлүү квартира, аянты 48 квадрат метр. Анан квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калтырылат. Мисалы мындай аристон же да мындай бир шкафчик, ошол сыяктуу бүт бардыгы эмнени көрүп аткан болсоңуздар калат туугандар. Ылдый тарабы линолеум, дубалдары жаңы моющий обой, айнек терезелер, эшиктери пластик, отопление центральный, мына батарейкалары орнотулган. Ремонту негизинен жакшы. Анан 103 сериядагы домдорду билесиздер, кирпичный болот биринчиден. Анан мына ушундай балкондору кичинекей болот туугандар. Азыркы учурда балкону закрытый, тернике менен жабып, айнекти коюп койгон. Кийин алып пластик менен тосуп алсаңыздар болот, кыскасы варианттары көп. Кичинекей ушундай балкону деле болот 103-төрдүкү. Мына батарейкалар, стояктар жаныбы. Краскалап сонун кылып койгон. Лайктан басып, дос тааныш туган уруктарга, группаларга деле ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот, кирип көрүп койсун. Так, бул жагы экинчи бөлмөсү. Газ бар, отопление центральный. Анан күнгөй бет туугандар. Айтайын дегеним, мына экинчи бөлмөсүнүн азыркы учурда күн тийип турган учуру саат 4 болду. Мына отопление орнотулган. Айнек терезелер пластик. Анан могул жактан туугандар, домдун алды көрүнүп турат. Каптал тарабы деген. Мына туугандар, мына Салиева көчөсү. Жанында 122 маршрутканын акыркы аялдамасы. Мына Раззаков, Гүлкайыр тараптан келсеңиздер болот, же Салиева тараптан келсеңиздер болот. Экөөнүн ортосунда болуп каткан, а. Азыр 4-4,5 болду мына квартирага күн тийип турган учуру. Так, документтери тех паспорту бар. Анан туугандар, жана видеонун башында эле айттым сиздерге. Бул сатылуучу 2 комнаталуу квартираны нак акчага алсаңыздар болот, же ипотека жолу менен да алсаңыздар болот, же болбосо туугандар, кимиңиздердин однокомнатный квартираңыздар болсо, чоңойтоюн деп жүргөн болсоңуздар, ээси менен сүйлөшүп, ошо 1 комнаталуу квартираны ушул 2 комнаталуу квартирага алмашып алсаңыздар болот. Үстүнө доплата кылыпчы. Албетте эле сиздер акча кошосуздар. Себеби бул 2 комната болуп атат да. Ошону дагы ээси айтып кой деди. Ошондой туугандар. Караңыздар, сонун экен. Так, эми оңго бурулуп бул жака жүрөбүз. Бул барыңыздар эле билген жеңелерибиздин экинчи офиси. Мына гарнитур бар туугандар, газ бар, отопление эко экен бул. Алып туруп чоң бир 5-6 8-тен коюп койсоңуздар деле болот. Бирок ушул деле жетет негиз кухняга. Себеп дегенде тамак кылганда эле кухня жылып кетет. Ушундай туугандар. Бул жактан мына домдун арт тарабы. Так, негизи парковочный место боюнча маселе жаралбайт. Анча-мынча бир домдордун алдына барып калсаң, билесиңер, а? Место таба албайсың. Башка жака токтотуп коюп анан үйүңө киресиң, иштен келген болсо. Так, бул кухня болду. Анан туугандар, мына адамдар негизи киргенде потолокко карайт. Потолокторун көрүп атасыздар, а? Жакшы, кургак, сонун бойдон турат. Анан мына жагы санузел экен, бирок лампочкасы күйүп калыптыр, мындай эле көргөзүп коеюн, а? Аристон бардыгы бар. Эми чоң болот санузелдери. Бирок
байқаңыздар, канализациянын трубалары бардығы пластик, алмашылғанын айтқанда. Болсо алмаштырып дагы убар болот, иш кылыпчы. Тондар, эми баасын айтайын. Квадрат метр 48, баасы болсо $47,500. $47,500 анан кеми бар. Вариант обмен жолдорун ээсинен чалып сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Баарыңыздарга ийгилик.